Улуу атамекендик согушка катышкан кыргызстандык жоокерлердин ысымы тарыхта алтын тамга менен жазылып калды. Жыл сайын жеңиш майрамында келечек муундун бейпил жашоосу үчүн кан майданда ажалга тике карап салгылашкан жоокерлердин эстен кеткисердиги менен каармандыгы эскерилет. 9 май жеңиш майрамына карата арналган салтанатта өлкө башчы сөз сүйлөп, бейпил турмуш, эркин жашоо, жаркын келечек үчүн кан төккөн ата-бабалардын эрдиги эч качан унутулбаарын билдирди. Быйыл улуу атамекендик согуштагы улуу жеңишке 77 жыл толду. Улуу жеңиш эрдиктин, каармандыктын жана кайраттуулуктун символу болуп калган бүткүл элдик майрам. Сиздерди бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул күндө биз жыл сайын келечек муундун бейпил жашоосу үчүн улуу атамекендик согуштагы кан майданда ажалга тике карап салгылашкан жана тылда бардыгы фронт үчүн деген ураан астында тыным албай эмгектенген аталарыбыздын, апаларыбыздын эстен кеткис эрдиги менен каармандыгын эскерип келебиз. Биз кийинки муун кайсы убакта, кайсы жерде болбосун кан майданда курман болгондорду эскерип, ардагерлерибиздин алдында башыбызды ийип, тылдын эмгекчилерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Улуу атамекендик согушка 360 миңден ашык кыргызстандык катышып, алардын 150 миңден ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыган 22 кыргызстандык даңк орденинин толук кавалери, ал эми 77си Советтер Союзунун баатыры наамын алып, эң жогорку даражадагы сыйлыктарга арзыган. Азыр медалга толгон төшүн жаш кезинде майданда окко тоскон Жумабек ата 18 жашында согуш майданына аттанган. 98 жашка чыккан ардагер дүйнөдөгү тынчтыкты гана тилейт. Bir yıl жүрдüm, soğuştu. Ada geldim, öğrenim var. Eki otun başı çok. Oşum gelip, sarmadı işte adam. İşte girdim, rotusu, mal ve optigandi. Traktör aydap, girdim. Баатыр аталардын улуу эрдиги эч качан унутулбайт жана башкаларды Кыргызстанды мындан ары өнүктүрүүсү үчүн жаңы эрдиктерге шыктандырат. Ата журту үчүн окко көкүрөгүн тоскон 100 миңден ашуун кыргыз аскери кан майданда курман болгон. Бул майрамда улуу атамекендик согушка катышкан туугандарынын, жакындарынын сүрөттөрүн көтөргөн 30 миңден ашык адам өлбөс полк жүрүшүнө чыкты. 70 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну Арзыкан Ибраева дагы жеңиш үчүн жанын берген атасын, тылда эмгектенген энесинин элесин эскерип келген. Эмгектери унутулбасын, эли жерин коргоо, эл үчүн курман болгон. Бул энем болсо ошол абышкасынан жаш кезинде калып, 28 жашында. Жаш калып, ушул абышкасынын очогун отун өчүрбөйүн деп, ушу турмушка чыкпай, ушул күнгө чейин, ушул өмүрүнүн акырына чейин ушул абышкасынын ар-намысын коргоп келди. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, великий священный бой. 2 жылдан бери каладагы карантиндик чектөөлөрдөн улам бир катар масштабдуу иш-чаралар өткөрүлбөй калган. Чектөөлөр алынып, майрам адаттагыдай белгиленип жаткандыгына шаар тургундарынын, коноктордун кубанычында чек жок. Мына бүгүндө ушул биздин чоң майрамга келип, жерде сыймыктанып, бизге ушул жашоону тартуулап кеткен, өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын арбагына таазим кылып турабыз. Мындан ары мындай жаманчылык апаттар болбосун, элибизге дайыма кааларым, атамекенибизге ушул өнүгүп бараткан азыркы саясатыбызды колдоп, Садыр Жапаровду колдоп, Ташиевди жана башка жердеги кан жаны менен күнү-түнү менен тынбай иштеп аткан жигиттер бар. Ошолордун баарына күч кубатты айта алам, өзү берсин. Жеңишибиз бардык жаштарга келечеги кең болуп кут болсун. Азыркы эгемен турмушту алып келген ардагерлердин эрдиги унутулбайт. Алардын фронттогу баатырдыгы, тылдагы кайратман эмгеги сыймык боюнча кала бермекчи. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5 канал. Эч качан унутпайт.